карынды тазалоо ыкмалары биздин ден соолугубуздун мыкты болуусу эртеңки күндүн кепилдиги. Ошондуктан ден соолукту сактоонун ыкмаларын колдонуп, өзүбүздү өзүбүз күтө билүүбүз кажет. Айран менен гречка уну, кандын курамындагы канттын өлчөмүн азайтуу, ичеге карын менен кан тамырларды тазалоо, зат алмашуу процесси менен уйку бездин кызматын калыпка келтирүүгө айран менен гречка унунан жасалган аралашма жардам берет. Сулуу кисели көптөгөн дартка даба болуп келет. Клетчатканын көп өлчөмдө болуусунун аркасында ичегени тазалоо, ашказан ооруларын дарылоо, ашыкча салмактан кутулуу менен бөйрөк ооруларын эмдөөчү касиети бар. Күрүч диеталардын ичинен күрүч диетасы кол жетимдүү жана натыйжалуу болуп саналат. Күрүч муундарды, ичегени жана башка дененин ички органдарын металлдар менен шлактардан тазалайт. Күрүч кисели менен гречка унунан жасалган кошулма муундарды, ашказанды тазалоого жана ашыкча салмактан арылууга жакшы жардам көрсөтөт. Организмди тазалоодо гречканын пайдасы мол экени баарыбызга маалым. Бирок организмде шлак өтө көп өлчөмдө болсо, бул дарт ашказан менен ичеге карындын оорусуна алып барып согот. Эгер оорунун алгачкы белгилерин сезсеңиз, аш буурчак менен сулуунун жардамы менен алдын алганыңыз жөн. Активдештирилген көмүр. Ар бир үйдө бул дарынын жардамы көп тиери маалым. Активдештирилген көмүр ичтин көбүүсүн, диспепсия, жүрөктүн айлануусун дарылайт. Организмге түшкөн уулуу заттарды өзүнө ала турган касиети да бар. Колоногидротерапия же ичегелерди тазалоо эмне үчүн керек? Акыркы 10 жылда түрдүү оорулардан жапа чеккендердин саны көбөйдү. Врачтар 90% оорулардын башталышы ичегелер менен байланыштуу экенин билдирип келишет. Андыктан ден соолукту сактоо жана калыбына келтирүүдө ичегелерди тазалоонун ролу чоң. Ичегелерди атайын суу менен тазалоо колоногидротерапия деп аталат. Бул жаатында Бишкектеги Грация медициналык калыпка келтирүүчү борборунун кызматкери Алымбекова Салтанат айтып берет. Ичегенин начар иштеши көп ооруларды жаратат. Ашказан ичеге жолу өзүнүн жакшы иштебей калганын түрдүү белгилер аркылуу белги берет. Мисалы, териде дерматит, так эмес белгилерге ээ аллергия, зат алмашуунун бузулушунда семирөө, кант диабети, остеохондроз, остеоартроз, ошондой эле өнөкөткө айланган ич катуу жана заара чыгаруу жолдорунун оорулары, дайымкы баш оору, бат-баттан суукка урунуу, куяң, шакыйда ашказан ичеге жолунун начар иштешин кабарлайт. Мындай ооруларга жол бербей эмгекке жарамдуулукту узакка сактагыңыз келсе, анда ичегени убагы менен тазалап туруу кажет. Эгер тазалоо мыкты жүргүзүлсө, иштөө жөндөмдүүлүгү жогорулайт, денеде жеңилдик пайда болот. Адамдар өздөрүнүн жашарууну, активдүүлүгүн жогорулашын сезишет. Зыяндуу заттар организмде уулантат жана шлактарга толтурат. Зыяндуу заттар организмге тамак, аш, суу, аба аркылуу кирип, алардын канча бир өлчөмү организм тарабынан зыянсыздалат. Бирок чоң өлчөмү калып калат да, организмди уулантат жана шлактарга толтурат. Шлак деген эмне? Медицинада шлак деген сөз эрибеген жана иштелип чыкпаган заттарды түшүндүрөт. Башкача айтканда, заңдардын таштай каткан калдыктары, уулуу заттар денеден чыкпай калган дарылар шлактар деп аталат. Шлактарга кан тамырлардагы холестерин түйдөкчөлөрү, омурткадагы жана муундардагы уюган туздар менен уулар, түрдүү өңдөгү формадагы таштар, өт баштыкчасындагы, бөйрөктөгү табарсыктагы, ашыкча өт суюктугу да кирет. Химиялык курамы түрдүү болгон шлактар дээрлик бардык органдарда, бөйрөктө, боордо, өт баштыкчасында пайда болот. Семиз адамдар бир чакадай каткан заңды көтөрүп жүрүшөт. Шлактардын эң көп өлчөмү жон ичегеде, боордо жана бөйрөктө чогулат. Заң таштардын жалпы салмагы кээ бир семиз адамдарда 10-25 килограммга чейин жетет. Ашказан аркылуу майдаланып ичегеге барган тамак аштардагы керектүү заттар бир сутка ичинде ичегеге сиңиши керек. Эгер ичегеге сиңбей жана сыртка чыкпай көпкө туруп калса, алардан уулуу заттар жана уулуу газдар бөлүнүп чыга баштайт. Уулуу заттар бүт органдарга тарайт. Дал ушул нерсе адамдын узакка жашоосуна чоң тоскоолдук болуп эсептелет. Андыктан жон ичеге ооруга чалдыкса, тамак аш жакшы сиңбей, шлак заң таштары көбөйөт же канчалык шлактарга толсо, тамак ашты көпче ылгабай жегенден да болот. Ээсине ошончо зыян келет. Сиңбей же сыртка чыкпай калган калдыктардан заң таштары да жаралат. Практикада кээ бир семиз адамдардын 10 килограмм каткан заңды көтөрүп жүрүшкөндүгү катталган. Ичегедеги тамактын сиңүүсүнө жардам берүүчү бактериялар азайып кетсе да, майдаланган тамактагы керектүү заттар ичегеге жакшы сиңбей, ирип-чирип, андагы зыяндуу бактериялар көбөйөт. Ушундан улам ичегелер сезгенет жана оору келип чыгат. Эгер адам убагында дарыланбаса, анда рактын келип чыгуу коркунучун жаратат. Адам этти канчалык көп жесе да, рак коркунучу күтүлөт. Анткени эттин ичегиде сиңүү процессинде уулуу заттар абдан көп бөлүнүп чыгат. Кайсы ооруларда колоногидротерапия колдонулат?
ичек оорулары, ич катуу, ич өтүү, ичтин көбүүсүндө жоон ичегенин рагын алдын алууда, тери ооруларын айыктыруу жана профилактика, псориаз, экзема, дерматит, ички бездердин иштөөсүнүн бузулушунда, кант диабети, семирөө, гипотиреоз, жугуштуу жана аллергиялык ооруларды айыктыруу, профилактика, эндоскопиялык текшерүүдөн өтөөрдө жана хирургиялык операция алдында. Ичегелердин капталдары акырындап катмарланат. Бул керектүү заттардын ичегеге андан ары канга сиңишине тоскоол болот. Ушундан улам анемия да келип чыгат. Тазалоодо катмарлар тазаланат. Ичегелерде мите курттар бар болсо, алар ичегелерди сезгентет. Мындан тышкары мителердин өздөрүнүн бөлүп чыгарган калдыктары да заң заара түлөгөндөрү канга кошулуп, организмдин уулануусуна жардамчы болот. Андыктан ичегелерди тазалоо кажет. Ичегелердеги зыяндуу бактерияларды азайтуу максатында да колоногидротерапия колдонулат. Кан тамырлардын чыгып кетишине, мисалы варикоз, геморройдун жаралышына да ичегелердин жакшы иштебегени алып келет. Андыктан бул маселелер да ичегени тазалоого алып келет. Теринин өңүнүн жакшы көрүнүшү үчүн да уулар теринин өңүн бузат. Колоногидротерапия керектелет. Тазалоо кандайча жүрөт? Тазалоодо озонго каныктырылган суу колдонулат. Аппараттын учу көтөн чучукка салынып, белгилүү градуска чейин жылытылган 40 литр суу ичегеге кое берилет. Ичегейлер толгон суу өзү менен кошо былжырларды, мите курттарды, жылдап туруп калган калдыктарды алып чыгат. Сеанс 30-45 мүнөткө созулат. Кайсы учурларда ичегелерди тазалоого болбойт? Көтөн чучукта жарака болсо, курч кармаган геморройдо, ичеге же түз ичегенин рак оорусунда, ашказанда же ичегеде кан агуу болсо, кош бойлуулукта билип ал. Ичегелерди суу менен тазалоодо каткан заңдар ичегедеги түрдүү курттар, уулуу заттар чыгып, организм тазарат. Маалыматтарга таянсак, ичегелерди тазалоо алгач биздин замандын 1500 жылдары байыркы Египетте колдонулган. Гиппократ жана Гален да дарылоодо ичегени тазалоого көңүл бурушкан. Адамдын ичегесиндеги микроорганизмдердин жалпы салмагы 2-3 килограммды түзөт.